Kırgızçası ötegili bizim Kırgız qo'mchilligini Elimizden Чыңгыз Айтбатов aytgандай рухий мурасыбыздын çok солгон Манас эпосын кыргызча сүрөттүү Манас китебине бет ачары болуп атат. Манасты баарыбыз билебиз, баарыбыз эле урматтайбыз, бирок жалаң кара тексттен турган текстти коомдун көп бөлүгү окубай жатат. Манастын лидердик ролу элибизди көтөрүүдөгү укмуштуудай тарыхый энциклопедиясы катары ар бир жаш билиши керек. Мына ошон үчүн балдарыбыз үчүн бул чоң жаңы жылга карата белек. Ушул китептерибиз аркылуу элибиздин көнөрбөс мурастарын байытууга биздин фонд тарабынан салым кошулуп жатат. Эмне үчүн бул сүрөттүү Манас? Ушундай көп окуяны Саякбай Каралаевдин, Сагынбайдын, Жусуп Мамайдын варианттарын баарын окуп талдалып чыгып, миң деген сөздү бир сүрөт менен билдирүүдө ушунчалык чоң эмгек жасалды. Биз жаратуучуларга чоң алкышыбызды билдиребиз. Андан тышкары бул жерде сөзсүз түрдө түшүндүрмө менен коштолгон. Түшүндүрмөнүн баары Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары тарабынан чечмеленип жасалып берилди. Биз сөзсүз түрдө биздин балдарыбыз өз маданиятын Манас аркылуу таанып, ошол жердеги элибиздин көнөрбөс мурастарын алып жүрсө деген тилегибиз. Өлбөт кыргыз өнөр менен чаң Бул Манас сүрөттөрдө китебинин сүрөтчүсү, сүрөттөрүн тартуушу менин багыма туш келиптир. Бул стиль негизи Европада комикс, Япондордо манга стили деп айтылат экен. Бул чоң көлөмдүү чыгармаларды өзөгү тез түшүнүп алганга бул аябай жардам берет экен да. Мисалы 14-кылымдан баштап эле япондор муну колдонушат экен. Орустардын мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк чыгармалардын чоң чыгармалардын ушу кичинекей гана сүрөт баян кылып туруп китептерин чыгарып коюшкан экен. Аны менен тез эле 1 саат 2 сааттын ичинде баягы түшүнүп алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Анан бул идея Роза Исаковнадан чыккан. Жалпы жолунан бир 300дөн ашык композиция түзүлдү. Сүрөттүү болуп Манас окуясын төрөлгөндөн баштап туруп өлгөнгө чейинки толук эч окуясы чыгып калган жок. Бардыгы кыскартылып, ушул сүрөт тилинде берилди бардыгы. Thank you.